Сумкам сыдырмасы бузулуп калыптыр. Багы жокко дагы жок дегендей, карасаң мунусунда бузулуп калганын. Жада калса кызынын сумкасын оңдоп койгонго да кол тийбейт. Керелдин кечке тиктегени телевизор. Нурзада. Оу. Телевизорду карап койчу. Болдубу? Болдубу? Эмичи? Эми көрсөттү, эми тийбеңиз ата. Жада калса антеннасы да атам замандан калган бирдеме. Айылы чак эле спутниковый тарелка менен дүйнө жүзүнөн кабардар. Ме, абайлап сыдыр. Чурка эми, кечесиң. Апа, ремонттун акчасын качан төлөйбүз? Аныбы атаң акча туй баштаганда төлөйбүз. Бар эжең ошентип айтып бар. Муздак суга колун сала берип, жок дегенде бир стиральный машина алып берип койбойт. Сөөгүм кашагандан кыймылдай кала турган болдум. Саламатсызбы? Ооба. Нурзада ремонттун акчасын дагы эле билебиз, төлөйбүз. Тездеткиле. Деги мен эмне деп атканымды угуп атасыңбы я? Эмне деп атасың? Движение жасап, үй менен бакпайсыңбы? Бойдо катындар даңдыбай. Эмне движение? Эмне движение деп кот? Эмгектен, оокат кыл, алып сат, таксовать эт. Движение деген эме толтура. Тигине бурулчанын көзүн карачы. Мал менен тоого чыгып кетти эле. Мына быйыл шаардан 2 комнат квартира сатып алышты. Сайракандын көзү болсо, жерин сатып, минивен алып таксовать эт, үй бүлөсүн багып атат. Жок дегенде Шарапаттын көзүндө болуп, Россияга кетип калсаң, күн алыс акча салып турат элең да. Баары эле улунуп жулунган эл, ар бир короодо бирден 2 машина, биз эле караганыбыз жалгыз бир телевизор. А мен боз үйдү арендага берип атпаймынбы? Кимге? Айыл өкмөтүнө? Анан гана. Эмне гана? Ошол аренда тапкан акчаң гана ошол. Эми болгондо беришет. Бербейт. Өкмөт качан эле алган бере койчу эле. Сатандан көрө ошол боз үйүңдө. Мал алып, ирденип алалы. Болбосо минивен аласың, таксовать этип бизди багасың. Мен эмне ателемден калган боз үйдү сатып жинде болупмунбу? Анын үстүнө андай боз үй мына областта жок. Айылда аны төлөп бере турган киши жок. Турайм мындай сериалдын аягын көрүп алайын. Турбайм. Кызың да мектепке нара албай кетти. Ремонттун акчасы төлөнө элек. Жидиден барып, карызга продукты жазылайын десем, карызыбыз 5000 сом болуп кетиптир. 5000 сом деген эмне деген акча я? Биз алгастан качан кутулабыз? Эми эмне кыл дейсиң мени? Эмне башым менен жер сүзгүлөйүнбү? Быржыбай. Азыр деген 1 пачка чай, 1 килограмм шекер, 2 бөлкөн алып келчи. Андан кийин эмне кыларды сүйлөшөлү. Болгон ошол эле? Байкушум, болгон ошол эле деп кот. Балдарың ач колтурат. Сен ошону түшүнсөң боло. Мен азыр.
башталды. Бери, Акырын. Саламатчы. Саламатсызбы? Tüyünü kara. Burcubay. Oy türüsün boy. Kayakta жүресің? Көрінбей. Assalamu alaikum батырлар. Қалдайсың? Kayda. Otur Gürtüke. Tınıp al. Akval qanday? Акыбал кыргызын. Катынын ажылдан айласын таппай баратам да. Қатындар ажылдай бербейби. Көйдөнү туюк макулуктарда. Жашоого деген кенен караш керек. Баржике. Башсыны отат. Bir balaya kılıp baş жазып кетсең болот. Кайдага баш жазмай. Балдарым үйдө ач кол турушат. Жидеге бараткам, нампам бере турабы деп. Балдарың ач отурсаң да катының ажылдагандай элекен. Анда отурба, тур жөнө. Карызга болсо да нан чайын алып келип бер да. Тур. Чын эле. Жиде деле адам да. Балдарымдан кантип аясын. Мен барайын анда. Ооба. Биржике. Тиги кокустан карызга берип калсачы. Бул жакты дагы унутпай, бир бөтөлкө ала келчи. Ашатып кайдасың, Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Эмне карайсың? Отурасыңар, дагы деле арак улап. Ишиң эмне? Барчы. Алдагы жаман фуфайканы ыргы тийип эле, жан костюм шимин кийип алгылачы. Балакай. Ушул сен мага акыл үйрөткүң келип атабы? Арак ичкениңерди качан токтотосуңар? Элге журтка шерменде кылып бүтүрдүңөр. Беркеч. Кой турчу. Беркеч. Койчомой. Enеңди гана урайын десе. Кечинди үйгө келесиңби? Энеңе көңүртең өтүңөр далам. Койсоңчу, жаш баланы шагын сындырбай. Энесин тартканда. Форма кийип алсам, мени коркоттоп ойлоп атат. Биржибай кокусунан карыз калып калсачы. Бирөө кетип калып жүрбөсүн. Жүр артынан баралы. Жүр. Башың сенин компьютерде эле иштейт го. Кеттик ана. Жүр. Кеттик ана. Otuz 38, 39, 42, 44. Башарик алсам болобу? Ала кой. 45, 46, 47, 48, 49, 50. Рахмат эним. Эми аты жөнүңдү айтып койсоңор? Кайрат. Кайрат, Кайрат. Эми телефонуңузду айтып койсоңор? 0550 15 15 18. 15 18. Эми мунун аты эмне эле? Азот. Азот, Ушунуңду бир көрсөтүп берсең, мен көрүп алайын жакшылап. Мына бул жеңил эле, мына бул жеңге саласың, мындай кылып. Мынтип койсоңуз эле чыгат. Кайра жаап коесуз. Болду, түшүндүм. Андан кийин жарым сааттык ыртырмөктүн шоусун Омар Натарусундагы мыкты музыкалык. Мунун канча болду? 1000 сом. Бияка 200 сом бересиз. Болуптур азыр. 1000 1200, Чык рахмат анда. Баса, мунун атын эмне дедиң? Гелевый шарик. Гелевый. Рахмат. Иш илгери болсун.
Худу Рахман Разыков сүйгөнүнүн тоюнда элди ыйлаткан. Кышкы каникулду кайда көрүүнү пландап жатасыз? Келип калыптырсың Батыр. Кандайсың Жиде? Жакшы. Карызыңды алып келдиңби? Жиде, жакшылык кылып койчу. Үйдө балдар ач колтурат. Бир пачка чай, сахар, бир нан бере турсаң. И бир бөтөлкө кошо турсаң. Биздин сообузга кылат элең. Кыржыбай. Сенин сообуңа калганымачы 3 ай болду. Мына кара. Ишенбесең, эртең менен аялың да келип кеткен. Мына. Мына кара, 250 сом, 400, 520, 370, 150, 245. Мына дагы. Баары биригип 4820 сом болуптур. Ай, сага сооп болсо мага убалып болуп жатпайбы? Боор органды боорго тебет кылбагыла да. Кайрымдуулуктун чеги да болот. Андан көрөк мындай кыл Бырчыбай. 5000 сомду алып кел. Тиякта бир 180 сом калат экен. 180 сомга сураганыңды берейин. Анан мамилебизди кайрадан уңганталы. Жарайбы? Жарайт. Эргулдар, келип калдыңар. Окшошуп. Силерге карызга эч нерсе жок. Силердики уже 1000 сомдон ашып кетиптир. Качан кутулабыз? Жиде. Сен могу кабагыңды бүркөгөнүңдөчү ушунчалык супсулуу болуп калат экенсиң. Ушу менин аялым болуп калганыңда арманым болбойт эле. Жанагы сен шааркан аялыңдай болуп, күндө көз жашымды төгүп отурсам, эмне андан да сулуу болуп калмак белем, Жок эми. Эй. Карызды качан бересиңер? Эми мындай башы бүтүн киши алтын аяктан суу ичет дейт. Топосу жүрүп кетпесе кутулабыз да бергене. Эми андан көрө соопка калып 50 граммдан куюп берип койчу эми. Кокус менен эле көз өлүп кетчү болсок 1000 сомдон айрыласың. Эми өлүп калсаңар эмне кылабыз? Жанагы 1000 сомду 500 сомдон экөөңөргө кошумчам деп биле бергиле. Маселе жок. Кандайсыз жеңе? Амансың байланайын. Ден соолук жакшыбы? Рахмат. Баары жайында жеңе. Эмне аласыз жеңе? Мага бир конфет анан печенье берип койчу. Конфет, печенье. Кандай жүрөсүз жеңе? Рахмат, жакшы. Моулардан берейинби? Суфледенби же шипучкаданбы? Жок. Четкистен. Лакамкаданбы? Ошону. А печеньеденчи? Печенье беркинисинен. Ылдыраак. Мында да? Ошону. Бул эмне кылган? Эми тиги байкуш карыздарын канча болду атым? Келесо, тиги катын бир аздан эле бакырып чыгат, тетиратым жоголду деп. Ошондо мына биз таап алдык, сүйүнчүсүнө бир бөтөлкө деп коебуз. Ой, сенин башың канчамча компьютерди жаңылдаткычу экен. Бизге жаңылык келди. Мына. Небериңизге момундай геловый шариктен ала барсаңыз сүйүнөт. Болгону 20 сом. Ошондон кургур. Көрсөңүз? Мейли кошо бер. Бер. 20 сом. 20 сом? Ме. Унутпай ала кетиңиз. Макул. Рахмат айлана. Кандай дедиң? Геловый. Геловый? Макул. Рахмат айлана. Рахмат. Жакшы болуңуз. Аман болуңуз. Чын эле геловой экен ай.
Ey, Burjubay. Ой, биринчиден учурашпайсыңбы? Ай, экинчиден. Бу менин агыротум. Качантан бери сага мындай проходной двор болуп калган. Я. Кечиресиз, байкабай калыпмын. Кандайсыз Токсобой байке? Ассаламу алейкум. Алейкум. Бирөөнөн качып баратасың ба? Жок, шашып бараттым элем. Жолго сыртайын деп эле огородубуздан өтө алайын дегем. Мен баса берейинчи. Кайда басасың? Отур. Отур. Не азыр кемпир компет печенье алып келет. Чого отуруп чай ичебиз. Мага чейин мынау дасторкондогу даамдан татып отуруп атыр. Келиңиз. Ал агай. Ал. Burjubay, келип калдыңбы? Кандайсыз апа? Жакшы эле Найын, жакшы. Эй, кемпир. Алдагы баштыгыңды алып кет. Биз чай ичип бүттүк. Омин, анда мен жылайын. Рахмат. Мындан кийин тешиктен кирбей, эшиктен кирип жүр. Бербей койду. Чын эле 5000 сом болуп кетиптир карызыбыз. Анда бар Айлөкө Токматка. Качанда бери бизди боз үзүтүп пайдаланып жүрөт. Кантип эле ушуга чейин 5000 сом болуп бербесин. 5000 сомду бер, болбосо кетпейм деп догурунуп, көгөрүп отуруп алгының. Тигин келет карабайсың мен. Burjubay, бер келсең. Шашылыш. Бер келсең эми. Баспайсың береми. Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Каяка жөнөдүң? Токматка. Эмне машина менен? Bir жылдан бери боз үйүм алып пайдаланып жүрөт. Ошонун акчасын долайын деп. Канчага арасы? 5000 сом. 5000 сом? Азыр керек алсам эле мага 5000 сомду төлөп берет деп ойлоп атасыңбы? Кирип сурап көрөм. Болбосо кабинетине жатып алам. Айлан жок берет да. Карылардын пенсиясына кол салган коррупционер сенин боз үйүңдө иштейт дейсиңби? Мен эмне кылышым керек? Өзүң ойлобойсуң эмне кылыш керек? Билбейм. Токматты алмаштырыш керек. Ооба, туура маселе. Кимге? Мындай калыс, адилеттүү, элдин камын ойлогон адамга. Ошондо сенин 5000 сомун төлөп берет. Бизде ушундай адам барбы? Мына көзүңдү чоңураак ачып, айнаңды карасаң. Эй, бул жакты карабайсыңбы? Не, ишенбей атасыңбы? Мен айлыкка өтүп болорун эртеси биринчи буйругум менен сенин 5000 сомуңду төлөттүрүп берем. Эгер ушул иш колумдан келбесе, анда эркекче мен Туйти деген атымды өчүрөм. Эркекче сөзүм. Жок, болбойт. Бирчике. 5000 сом бербей койсо кайра кел. Биздин катар сенин үчүн ачык. Карабайсың кетип бараткан. Сен шаарга кетсең, мен бул жерде жалгыз кантип жүрөм? Барбай эле койчу. Кантип барбай коем? Билим алып келейин, классташтардын баары шаарга кетип атышат. Билим алгандардын баары эле базарда отурушат.
Шаарга кетсең кайра келбей. Салам алейкум. Валейкум ассалам. Токмат өзүмдө? Бар бирок мен азыр карап көрөйүн. Өзүм эле кирем. Сиз кайда, мен карап көрөйүн дебедимби? Бир жай байке. Албетте Бордош Табалдиевич. Угу атам Бордош Табалдиевич. Албетте Бордош Табалдиевич. Кандай дейсиз? Президентпи? Тамашалап жаткан жоксузбу Бордош Табалдиевич? Биздин айылгабы? Президентпи? Өзү келе турган болдубу? Ооба. Эч качан уят кылбайсыз Бордош Табалдиевич. Бардыгы жогорку сапатта болот. Бордош Табалдиевич. Бордош Табалдиевич. Жанагы апетисиңер туйтубу? Ой, анан айласын батыл табасыз Бордош Табалдиевич. Ал эми жалгыз да. Бордош Табалдиевич, сиз билесиз да, биздин айылда эч ким ичпейт. Ооба. Айнаш дейм. Айнаш. Ватан Токмат Сатарович. О президент сүрөтү кана. Бүтөлөк бүткөндө келет. Эмне бүтөлөк? Илинип турбады беле? Ал мурунку президенттин сүрөтү болчу. Жаңы президенттин сүрөтү тартылып жатат. Тартылып бүткөндө келет. Тарткыла, болгула, ил. Алып келгиле, уят болобуз эртең, бол. Болуптур. Кандай? Айнаш. Угатам. Айылдын аттуу баштыларын чакырын. Эртең президент келет экен деп айт. Бол. Токмат мырза, мен бая боз үйдүн карысын доолоп келдим белем. Кайда карысы? Азыр уктуң го. Президент келген жатсы. Бир сүгүнү кел. Бардык маселени чечип берем. Боз үйүңдө карысын берем. Болдубу? Жалганбай. Жакшы. Рас келбедиңби? Азыр биздин айылга президент келген жатса, келген атат. Мындайда жардам бербегенде сен качан бересиң? Тигил тоодон барып, бир жыл кээ кой алып келишсин. Грузовойуң берип тур. Токмат байке болбой калат го. Грузовойумду залогко коюп кредит алып жатам. Жууп даярдап койдум. Ошого справка жазып береби деп сизге келгем. Кайда справка? Жалганбай. Жакында эле үйүңдү залак коюп кредит албадың беле? Ой, үйүмдү коюп алган кредитимди былтыр жеримди коюп алган кредитимди төктүм. Бүгүн эртең менен үйүңдү алабыз деп келишиптир. Ошого акча табыш үчүн тиги грузовойумду залогко койдум. Эртең акчасын төкпөсөм, үйүмдөн айрылып калам. Жалганбай. Кредитиңди билбейм. Төшөктөрдө Карганбайдыкына барып, бир жыл кээ кой алып келесиң. Токпай карыска сурап атсаң берет. Президент кетер менен справкаң тууралап берем. Токмат байке болбой калат го. Эртең банкка справка апарбасам, үйүмдөн айрылып калам. Сен мени билесиң. Мен эки айтпайм. Малды жеткирип бер, мен дароо бүгүн түнү менен болсо да справкаң тууралап берем. Болду. Кана көрсөчү, алдымгы 5000 сомуңду. Эртең президент келет экен. Президент? Анан ал кеткенден 5000 сомуңду төлөп берем деди. Алдаган жоксуңбу? Жок. Мага ишенип койсоң, Буржубай. Эгер президент келе турган болсо, сен 5000 сомуңду эмдиги жыларың аласың. Эмнеге? Ошого. Аларың азыр президентке жагалданыш үчүн болгон каражаттарын төгүп чачышат. А бир сүгүнү кассада бир тиын калбай. Ошентип сенин карызың эмдиги жылга алар. Мен эмне кылышым керек? Эгер сен менин айткандарымды кыла турган болсоң, бүгүн эле өндүрүп берем 5000 сомуңду. Айт. Азыр барып боз үйүңдү алып келебиз да, ушул жерге тигебиз. Бошогон үстүнө мөөнөтсүз ачкачылык деп жазып коебуз. Эми элестетип көрсөң, эртең президент келсе, ок көрөт дагы, кирет, сурайт. Эмне үчүн ачкачылык жарыялап атасың деп. Буга жеткизбеш үчүн Токмат бүгүн эле сенин 5000 сомуңду төлөп берет. Буржубай, үйүңдө деле продуктуң жок экен, жөн эле ачка болгондон көрө саясий ачка болбойсуңбу я? Жок. Мен андайга барбайм. Казайым барин, биз сага өзүбүздүн
акчаны үчүбүздү киргизип атабыз. Каалабасаң өзүң бил. Жок. Акчанын кереги болсо. Мындай саясий сабатсыздыкты жоюшубуз керек. Ооба. Жүргүлөр артынан баралы. Жүр. Это ты, баран недоносок? Ооба. Мен 7 айлык паспорт. Jamal! Jamal! Men үй bilen gördüңөрбү? Gördük. Qana. Baldarыңды eshitip alıp teetетиги чоң жол жакка кетип калды. Кыясы бойдак калдың окшойсуң, ey. Jamal! Oldarım! Ayaktasınlar! Ayaktasınlar! Тугандар, баардыңар чакырып аткан себеби өтө кубанычтуу окуя боло турган болду. Кудайдын кулабы сүйүнсүн. Президент биздин айылда конок болот экен. Мына сага. Эмнеге келет экен? Эмнеге келмегиле? Бир официалдуу сапар менен келет да айланайын. Качан келет экен? Качан, эмнеге деп талкуулай турганга бизде азыр убакыт жок. Мындай чукул мөөнөттө президентти тосушта албетте кемчиликтер кетпей койбойт дечи. Ошонусуна карабай мындай чоң окуяны салтанаттуу жогорку деңгээлде өткөрөлү. Болгон аракетибизди жумшайбыз, Токмат байка. Айта бериңиз. Асылкан, сен клубубуздун кебетесин билесиң. Актовый залдан эле концертти балдарга жакшылап тапшыргыла, өткөзгүлө.
ага эжеден киргеле берели өзүңөр эле жакшылап өткөзүп койгула көзөмөлдөп. Аны биз эми жакшы эле билип калдык агай. Президент келип түшөрү менен балдарыбыздын анын тузу менен алдынан тозуп чыгабыз. Анан окуучуларыбыз менен аллея кылып, мектептин актовый залына узатып барабыз. Ал жактан расмий бөлүк бүтөөрү менен мыкты концертибизди тартуулайбыз. Ал эми сценарийди эртең катчыңызга таштап коем. Ой, Асылкан, ушундай асыл жансың да. Мына бардыгы тең даярда болуп калбадыбы. Чырмаш, сен атаңды айласын эптеп бирдеме кылып тапкын. Эртең оозуна 1 грамм албасын. Президент келип кеткенде канчасы өз эрки деп айт. Айласын табабыз, Токмат байке. Жиде, биз сага карызбыз. Дагы бир жардам берип кой. Эртеңки дасторкон кое турган конфет печеньелерин берип тур. Кассага акча түшөрү менен сенден кутулабыз. Эми сизге ишенем да, Токмат Сатарович. Дүкөндө болгон нерселерди берип турайын. Андан сырткары акча сурасаңар же жардам керек болсо, алар деле берип турам. Бирок мага бир нерсе керек, мага жардамчы керек. Анда азыр эле Айнаш экөөңөр барып, дасторконду түгөлдөп даярдап койгула эртеңкиге. Туурабы? Мейли анда бизге уруксат болсо биз баса бербейлиби? Бара бергиле. Токмат байке. Грузовоймду жайлап жөнөттүм. Мага киши өлүп берсеңиз, эртең кечке чейин малдарды жайлап коебуз. Анан справкамды жазып бересизби? Жазып бербесеңиз, үйүмдөн айрылып калам. Жалганбай. Кайдагы справка? Санам тынчсын, анан жазып берем справкаң, болду. Малды сое турган милдет сага жүктөөсүн, маткерим. Етти чийки кылбай, тузун тууралап, жакшылап өзүң көзөмөлдө. Биз мындай ишке көнгөнбүз да. Анан баарынан да чоң маселе. Жанагыл мени жумуштан ала албай жүргөн туйтунун бир айласын табыш керек болот да, Токсонбай аба. Ошол оппозиционерди аксакалдар соту туураласа жакшы болот эле. Айланайын Токой. Ой, анын да айласын табабыз. Ага кайгырбай эле кой. Баары жайында болот. Токмат Сатарович, сыртта бир жай менен тигилер ачкачылык жарыялап жатчы. Ой, эмне дейт? Кайда ачкачылык? Билбейм, сыртка чыгып өзүңүз карап көрсөңүз. Катан үшүмшүктүр ая. Кетсин! Токмат! 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 Кетсин! Айнаш жидеш, сен бара бергиле. Мен булар менен өзүм сүйлөшөм. Кетсин! Токмат! Кетсин! Токмат! Кетсин! Токмат! Буларга сиз айтып көрүңүз. Кетсин! Токмат! Кетсин! Болдугула. Кетсин! Токмат! Токтоткула. Тарагыла. Болбосо азыр баарыңарды камап салам. Эй, балакай, эй! Көп сүйлөбөй кетип калчы үйгө. Тарагыла дейм. Енеңди гана урай. Баарыңар камалып калып жүрбөгүлө. Камай албайсың. Биз конституциялык укугубузду корготабыз. Ата-бабабыздан калган боз үйдү каалаган жерге тигебиз дагы биздин талапты аткармайынча таркабайбыз. Кетпейбиз. Кетпейбиз? Бул жер мамлекеттик коомдук жай. Азыр кетпесеңер центрга чалып наряд чакырам. Чакырсаң чакыра бер. Сен чакыра турган наряд центрде президентти жолдо тосуп турат. Сен чакыра койсоң эле келе коет биш. Буржубай. Эртең менен сүйлөшпөдүк беле? Президент келип кетсин 5000 сомду берем деп. Бул эмне кылганың? Буржубай мөөнөтсүз ачарчылык жарыялады. 5000 сом бермейинче тамак жебейт. Мен ушундай чечим кабыл алдым. Мына сен бул чечимди кабыл алган жоксуң. Бул туйту тукуруп мени жумуштан кетирем деп жаткан кербези. Өзүң ора сүйлө. Токмат, сага окшогон коррупционерлерди кетиришибиз керек. Ушуга окшогон аткамнерлер элибиздин рызкысын сатып тоноп атышат. Туугандар, бизге кошулгула. Токмат кетсин. Токмат кетсин. Токмат кетсин. Токмат Сен мен элералык укук коргоо органдарынан кайрылам. Мага кол көтөргөнү көрчү. Силердин чириген билигиңерди Гагадагы элер алып сотко берем. Ошондо көрөсүңөр менин ким экенимди. Сага колум кылгам келбейт да, болбосо. Достор.
Ошентип кетпейин дечи. Эй, ушул митинг менен пикетке тойгудай эле болдуңар го айланайындар, я. Мына бул журттан, мына бул элден уялсаңар беле. От жолуңар болсун силердин. Sen ne kalıp kaldın tigilerden? Gitmeysin. Gülüm. Ассортиден килограмм, печеньеден 5 килограмм, шекерден... Токмат, келдиңби? Рас болбоду, чогуу септейди. Рахмат. Чайдан 4 пачка, 1 пачка көк чай, суусундуктан 40 бөтөлкө, кенен эле жетет болуш керек. Соктон 10 банка. Жетпей калса бул жактан алып келе калабыз. Эми калган кем каршыны кандай кылсак? Дагы баса, могул шариктер менен мектепти кооздоп койбойсуңарбы? Куддум шаардагы презентациядай болуп калат. Алабы Токмат сатар. Ала бер. Болгон берейин. Могу жерде 45тей бар болуш керек, 40 деп жазып кое берейин, Жиде мага о суумду жазып койчу. Мейли анда, азыр үстүнө. Жок, мага жазсаң. Бул жаккабы? Жиде мен сага бир сураныч менен келдим эле. Азыр. Проживайдын бозуйун 1 жылдан бери алып жүрөм. Ошол акысын сурап келиптир. 5000 сом берип турчу. Бересемдин үстүнө 5000 сом бере турчу. Могу эмеспи Жидеже? Ой, жок ал эмес. Башка дептир. Ай, шайтан. Урдап кетиштир дептеримди. Эмне дептер? Ужас. Ой, кошмар. Карызымды жазган дептер болчу. Карызыңды төлөттү. Өздөрү эсептеп туруп алып келип беришет. Эмес, ал жерде 100 000 сомдук карыз болчу. Эми каяктан табам? Ой, Кудайым-ай. Айнаш, жаңы дептерге жаза тур. Макул. Мен барып Быржыбайдын айласын табайын. Эртең шерменде кылат. Эмне кылам эми? Талапта. Сарсан албаңызчы, болдуңуз эми. Айтпайсың тигине. Ай, Туйту. Бүгүнкү күнүбүздүн ийгилик үчүн деп ырымдап койбойлубу я? Эмнени ырымдап? Эми жакшынакай иштеп атасыңар деп кичине кекиртек үстү майлап койбойсуңбу? Мейли. Эмгегиңердин эсебинен. Кудайды карасаң була айланайын, Кой, анчалык сараң болбо. Дүкөн жабыл электе барып келе калсынчы. Уксаң, ар нерсенин өзүнүн оорду ыгы болот да. Мына могул экөөбүз деле жаныбызды карчы уруп, сага калкан болуп берип атпайбызбы? Мейли. Майласа майлап берейин. Кудай айырбады, Моунча 4 кишиге бир өтүл караганда болмок эле. Келем бир дала келейин. Мейли. Минеральный су ала кел. Ушунтпайсыңбы? Bir çaynika koya gel. Emne? Çaynika koya gel diyeyim. Bir çaynika koya gel. Çaynika? Siyasi işlere bolup atkanda buraylar içi ötetken diyorsun da. Şembet. Sende bir kıyaldanı degen bolgan bu. Algındayça. Bunda engsü degen bolgan bu. Maksat, dilek. Oba da. Мектепте окуп жүргөндө бир американский кино көргөм. Это аты эмне эле? Эмне жөнүндө? Ошондо бир сулуу актриса ойноду. Жүрөгүмө чок салып койгонун мен кийин түшүндүм. Бирок ошол актрисанын сүрөттөрүн чогултуп кийин ойногон кинолорун бүт көрдүм. Анан аябай кыялданган болчумун. Кийин тиги чоңойгондо Америкага барып ата. Анан ошол супсулуу актрисаны түптүрүүлөй көрсөм деп эңсечүмүн. Көрсө ал кино аябай эски экен. Жанагы
Монро. Мерлин Монро деген актриса небагыла өлүп калыптыр. Ошентип кыялым ишке ашпай калган. Өтө кайгылуу окуя экен. Эми Биржибай сенин кыялың эми 5000 сомдо туурабы? Андан башка кыялың барбы жокпу? Кичинемден бери ушу велосипедке жетпей жүрөм да. Анан атамдар тоодон үчөөлө өзүңдү алып берген эмес. Эми азыр мына үйлөнгөндөн бери бала чакама бир нан таап бере албай жүрөм да. Анан ушул велосипед албай ушу өтүп кетем деп корком. Эми мына айыл өкмөттөн 5000 сомуңду алсаң, сенин кыялың ишке ашат экен да. Анын үстүнө аялың бала чакаң кетип калыптыр. Өзүң бий, өзүң кул экенсиң. Билгениң кыласың. Келдиңби? Минералды ала келдиңби? Алып келдим байке. Эй, Мамбет, сенин жүрөгүңдүн түпкүрүндөчү мындай эч кимге айтпаган кыялдарың барбы? Эмне кыял? Эми мындай өзүңдүн арзууң дейм да. Менде бир эле кыял бар. Кел калмагыла. Мына ушундай дасторкондо болуп, силерге окшогон досторум менен чогуу жакшы каалоордун айтып, мына Татынакай тасмалдын жээгинде силер менен бирге болуп, анан силерге окшогон досторум менен алуулашып бир жакшынакай тостторду ичип отурсак, мындан өткөн жыргал жок мен үчүн. Келгиле. Ой, энең турайын десе. Эй, бул жерде философиялык кыялдар жөнүндө кеп болуп атпайбы? Каякта карак жөнүндө кеп калат дей. Шаке. Менде деле оперный ырчы болсом деген кыялым бар болчу бала кезде. Бирок эне тамды баккан эч ким жок. Айылда калып калбадымбы? Эмиси карап тур. Geçiresiz kayneno, Julumbanız kalpele, Jolduңuzga төшөлүчү жол болоюн кайнене, иче турган чайыңызга кант болоюн кайнене, кайда барсаң жолуңда да мен болоюн кайнене, 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 кайнене. Kağılayın o kaynene, Jalınayın o kaynene, Barın tögüp oң alganday, Men döçüңü soy bar bele, Men döçüңü soy bar bele, Ey kaynene! Azamat, sen de Kömüsköy'de жатқан талант бар турбайбы? Ey, sendey talanttарды чыгарбаган айыл өкмөттө күнү. Келгиздер. Кел сенин талантың үчүн алып жиберели. Биржибай, сен ачарчылык жарыяладың беле? Анан жарагы жиберсең боло берет сага. Биржике, ала бер. Эй, ачкачылыктын эки түрү болот. Мокруй анан сухой деген. Бул сеники мокруй. Жанагы коюу бүкүлү тамак жебесең болот да. А мындай суусундуктар боло берет. Иче бер. Туурабы? Жок. Бул деген суусундукка кошулбайт. Бул жидкий хлеб дейт муну. Болбойт. Анда тиги ак судан ичпей. Тиги ак судан иче бер. Неме, минеральный судан. Келге достор. Ушул эски бийликтин кетиши үчүн, жаңы бийликтин келиши үчүн, элибиздин кыялдары ишке ашыш үчүн иш коелу. Кана. Токмат кетсин анда я. Кетсин Токмат. Кетсин. Алдык. Баса жанагы жийде жазып жүргөн дептерин жоготуп ийиптир дейт. Төшөккө жатып калыптыр.
Сен карыздарың бербей деле койсоң болот. Баары далилдеп бере албайт. Эмне болгон дептер? Ой, жанагыл карыздарын жазганчы. Аны бир карызы көбөйүп кеткен эме урдап кетти, туурабы? Урдаган деле жок. Жөн эле тамашалап, мындай сүйүнчүсүнө бирдем алайын деген да. Ой, Шакой. Assalomu alaykumlar. Alaykum assalom. Assalomu alaykum. Assalom. Kel. Assalomu alaykum. Assalom. Ey, sen emne konsertсиңби? Жок, мен циркмен. Цирк? Балдарга шарик сатам. Боз үйдү көрүп калды, кирип келдим. Менин атым Кайрат. Менин атым Туйто. Бул Шамбет. Тиги Мамбет. Бул жак Быжыбай. Gel bu пайдалуу болсун. Жок. Мен ичпейм, рахмат. Бул боз үй кимдики болду экен? Сатып алайын деп жакшы боз үй таппай жүрөм. Досторум чет мамлекеттен сурап жатышат. Азыркы боз үйлөрдү жазап жатышат. Бирок сапаты анча эмес. Бул чыныгы боз үй экени көрүнүп турат. Боз үй сатылбайт. Биз пикет уюштуруп жатабыз. Пикет бүтмөйүнчө сатылбайт. Мейли. Пикет бүткөндөн кийин сатып алам. Бирок баасын азыр бычы болбойлубу? Боз үйдүн ээси сиз окшойсуз. Боз үй ата-энемден калган мурас. Такыр сатылбайт. Түшүнөм. Эми сиз мени уксаңыз, азыркы учурда мен деген боз үйлөр 500 000 сом турат. Мен бул боз үйгө ички жасалгасы, чырдак кийизи менен кошо 1 миллион сом берейин. Ойлонуп көрсөңүз. 1 миллион? 1 миллион? Ey, 1 миллион сомго канча өтүл карак келет я? Ой, энең, кайтыч! Азыр. Анда эмесе, сүйлөштүк байке. Азырынча бул 5 000 сомду алып тургула. Башка бирөөнө сатып жибербеш үчүн. А бул менин визиткам. Пикет бүткөндөн кийин мага чалып койгула, мен тез эле келип калам. Болуп туруңуздар анда. Мага уруксат. Эй, настоящий экен. Эй, берчи көрөйүн. Опи. 5 000 сомду биринчи жолу кармап көрүшүмөй. Берсең, мен деле көрөйүн. Карачы. Быржыбай, сен заматта эле Чиргенбай болуп кеттиң го я? Биз эми сени миллионер дейбиз го? Сен жиде дептерин жоготуп оруп калып дейсиңби? Мен ага 5 000 сом карыз элем да. Аны менден көрүп калып жүрбөсүн. Мен барып берип келейин. Буржубай, жок дегенде үйүңө бир түнөтүп аланын берсең було. Тандын оозун урай. Эй, Буржубай! Эй, бир бөтөл кала кел. Эй, жок дегенде миллионуңду жууп кет да. Токмат байке. Жылкы менен 2 кой келип түштү. Ал жагым маткерим жайлап атат. А менин справкаларым даяр болду? Жалганбай. Иште боз үйдү көрдүңбү? Көрдүм. Ошону көздөн алыс жоготуш керек болуп атат. Эмне кылып?
Bir жыбайдын 5000 сом берсек, боз ийин чечип кетет. 5000 сом таап бер чыгарыска. Менде кайдагы 5000 сом? Акчанын баарын кредитке төктүм. Сен бул айылдын көзгө басар ишкерсиң. Сенден башка киши табылчу да эмес. 5000 сом таап бер, мен справкаңды жаздырып берем. Токмат байке, бул эмне кылганыңыз? Жалганбай. Жалгыз үмүтүм сенсиң. Куткарып кой эми. 5000 сомду алып келериң менен справкаңды жаздырып берем. Отвечай, брат. Жиде? Эмне болду сага? Біржібай, сенсің бе? Ооба. Эми жыргай берсиңер болот. Дептеримди жоготуп жибердим. Эми силерден карызымды ала албайм. Жок Жиде. Мен өзүмдүн канча карыз экенимди билем. Төлөп берейин деп келдим. Мына 5000 сомуң. Біржібай, мени кечирип койчу. Жаман оюмда сен алып ал деп шекшигем. Дептериң табылса чийип кой. Біржібай карызынан кутулду деп. 4820 сом болчу. 180 сомуна бир бөтөлкө арак ЗАГС газ менен берип кой аласыңбы? Ой, берем. Кызым алчы, жакшы арактан берди. Анан суусундуктан бер. Дептериң табылат. Табылбаса эле карызын алып келип берет менчилер. Оозуңа май, Біржібай. Көп кайгырба. Сен да кайгырба, Біржібай. Аялың кайтып келет. Рахмат. Сага да рахмат. Кел, кызым. Жеңе? Тетрадыңыз эмне көчөдө жатып калган? Кайсыл тетрад? Карыздарыңызды жазган тетрад го. Жалганбай. Сен мени сактап калдың. Ай, муну жанатадан бери издеп куруп калбадымбы? Сүйүнчүнө деге эмне берейин, айтчы, Жалганбай, алтыным. Сүйүнчүнө 5000 сом бердиңиз жеңе. Кредиталары менен кайтарып берем. Ой, 5000 сом элеби? 5000 сом сенден айлансın. Мына 5000 сом кайсыл малда бересиң, аны өзүң бил. Мүмкүнчүлүгүң болсо бересиң, болбосо кечирээк деле бер. Рахмат сага, Жалганбай, алтыным. Жанымды алып калбадыңыз жеңе. Сен менин жаным алып калдың. Сөз кайтарып берем. Сөз кайтарып берем. Алтыным менин дом пошкам, рахмат сага, ишиң оң болсун. Рахмат байке. Мына 5000 сомду алып келдим. Ай, баракелди. Сак ишенгем да. Молодец. Келе калды. Мен азыр айнашка чала коеюн. Справкаң тууралап беребиз. Жүргөн айлы түн кайда, сүзгөн бар гүл кайда, көзүңдөн секрет болоюн, көрүнүп койчу бир кайра, көзүңдөн секрет болоюн, көрүнүп койчу бир кайра. Біржібай байке,
Тиги сизди айыл өкмөт чакырып атат. Жанаша басқан кезеле тамаша қиян сөз айтсам. Gel, yoldaş revolüsyoner. Ne, maksatına jettin mi? Ne? Meni geçirip koyunuz Tokmat Mırza. Үй білім кетіп қалып, ошоға біртке қыжалат болып. Рахмат, үйіңді пайдасын жақшылы көрдік. Сізге де рахмат. Ақысын бербей қойса ұят болмақпышты. Андан көрі... Алло? Алло, Бордош Тавалдыевич? Ова? Ова, Бордош Тавалдыевич? Қандайчы Бордош Тавалдыевич? Президент пе? Біздің айлыға кірмей қалды ғой. Біз бардығын даярдап қойып отық біле, Бордош Тавалдыевич. Анын бары жалған Бордош Тавалдыевич. Ешкім ешқандай ашқашылық жариялаған жоқ. Бұл қызылдай ушақ Бордош Тавалдыевич. Бізден кейінгі айлыға бара тұрған болды ғой. Анда чоң жолдан өтет екен де. Biz ошол чоң жолдун бойунда күтүп турабыз. 10 минутага токтоп, биздин наныбызды остойп, белек пекчектериңизди алып алып, жолуңуздарды узап кете бербейсиздер. Бордош Тавалдыевич. Эртең түшкө жук дейсизби? Рахмат Бордош Тавалдыевич. Рахмат Бордош Тавалдыевич. Атайын даярдабын алган бизге убалго. Сарсана болмоңуз Бордош Тавалдыевич. Ешқандай саясий провокация жасабайт Бордош Тавалдыевич. Областта биринчиликти алган боз үйүбүз бар. О. Таң эртеден баштап күтүп турабыз Бордош Тавалдыевич. Разыбыз Бордош Тавалдыевич. Эртеңки кечейин Бордош Тавалдыевич. Араңдан зорго көбарт етпедім бе? Жанағыл қашқа теректің айыл өкмөт тилек маттын жазағаны да врап шурап қойды да митинг ачкачылык жарыяланып атыпты. Жанағыл түтү дегениме бір арам өтүп ко. Ага кошулуп алып сен да жарадың ишке. Кабатыр болбоңуз Токмат Мырза. Менден бир аз кетип калды. Ошол күнөөм жууп салайын. Боз үйүмдү президент үчүн бекер деле тигип берейин. Буларды участокко алып барып камап салайын ба? Соттобой туруп кантип камайбыз? Анда ушул жерде эле кала берсин бе? Ойгонуп алып, артыбыздан жетип барсачы. Президенттин алдында дааны уят кылат. Так, буларды жүктөп барып, президент келгичекти соттоп туруп, суунун жегин алып барып байлап коюш керек. Боке. Ал кеткенден кийин, андан кийин эл менен кошо майрамдашсын. Булар деле биздин айылдыктарда. Боке, мооларда жүктөй барыла тияка. Жүктөй кете айланайын. Жүктөй бар.
Artık caldadım aldı bir yaşar bala. Canım Assalomu alaykum. Aleyküm assalam. Саламатсызбы? Salamats. Tün içinde bayqalaptırмын. Чын эле көрүнүктүү бозу экен. Чет мамлекетте кыргыздарды даңазылай турган бозу экен. Meniz. Hayrat Mırza, birinciden men geçe öz joomdu bergen emesmin. Ekinçiden siz akçаңызды шырлыга таштап кеткенсиz, men алганда эмесмин. Biz sodalaşkanda жокпуз. Ошондуктан мен жоомду азыр берейин. Боз үй сатылбайт. Кайра кайталап айтып коеюн, сатпайм. Ал эми 5000 сомуңуз өзүңүз келе буйрусуңуз. Кое туруңузчу. Мен чет мамлекеттеги досторум башка боз үй сатып алышыптыр. А бул 5000 сомду мен сизге залогка тартыштагам. Ал эми боз үйдү албай калдым деп мен кантип айтарымды билбей тургам. Эми бул сизге 5000 сомду тыштагандан кийин 5000 сом сиздики болуп калат. Эми баарыбыз тең артырап туктук. Аксакалдар жалпы жонунан бир чечимге келдик. Бизге эч кандай пикеттин, митингдин кереги жок. Ар кандай майда барат маселелерди тынчтык жолу менен чечип коюуга болот. Ошондуктан президент келип кеткиче мына бул туйтунун оозунан ар кандай саясий кыйкырыктар чыгып кетпеш үчүн муну ушул жерге байлап коюуну туура деп чечим кабыл алдык. Ал эми тетиги Мамбет менен Шамбет арак ичип алып уят кылып койбос үчүн алдын ара чара көрүлүп, бул экөөнү да ушул жерге калктырууга чечим кабыл алдык. Туйту, акыркы сөзүң барбы? Бардыңар тең, сатылган, дежур чалсаңар. Силердин чыныгы турмушуңарды оңдой турган кишинин сөзүн укпай, аяктагы бир коррупционер, паракор, атка минерлердин сөзүн угатасыңар. Бул чыккынчылыгыңар үчүн кыргыз эли силерди кечирбейт. Таркалында жөө бересиңер баары бир. Аксакалдар сот эмей эле, аксакалдар экесиңер. Тойту, оозуңду карап сүйлө. Мына бир эки аксакалдар сотун аскарбилайт эткендиги үчүн мына булардын оозу дагы, тили дагы сүйлөө укугунан ажыратылсын. Аткаргыла. Аткар. Жашасын президент, жашасын. Биз демократиялык мамлекетте жашайбыз. Бизде сөз эркиндиги. Биз акмак, ушу атаңдын оозун байлайсыңбы? Чымаш, мен ушундай чечим кабыл алдым. Шаарга кетпей калдым. Анда мага турмушка чыгасыңбы?
Aylanayın Ayjamal. Senin qaytып келгениңе өтө кубанычтабыз. Мамлекетибизди пайдалуу бул үй бүлө. Үй бүлөбүз бекем болсо, мамлекетибиз да бекем болот. Экинчи мындай кылбай жүрчү. Бирдеме болсо мага айтчы, баардык маселеңди чечип берем. Кыржыбай, мени кечирип койчу. Мен сенин мындай экениңди билген эмесмин. Экинчи жаныңа чыкпайм деп вадамды берем. Айжамал, мен да сен баркыңды билдим. Буйруса карыздарыбыздын баарынан кутулдук. Мына 5000 сом. Каалаганыңды алып берем. Менин каалаганымды алып бересиңби? Ооба. Сөз берем. Ананай. Кулдарым, жаным. Таштабайым эч жакка силер. Туугандар, Кыржыбайдын үйүнөн кайтып келди. Ура!